Транспортировка көрсөтүшүбүз керек. Жыл сайын Кыргызстанда июль айынын 1-жекшембисинде медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленет. Ага карата Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү көп жылдан бери аскердик медайымдар арасында сынак өткөрүп келет. Быйыл сынакка Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн 6 аскердик бөлүгүнөн медайымдар катышкан. Аталган сынактын башкы максаты аскердик медицина кызматкерлеринин профессионалдык дараметин жогорулатуу жана кызматкерлердин даярдыгын текшерүү болуп саналат. Алардын өсүшүнө, профессионалдык өсүшүнө жардам берет. Ошондой эле көңүлүн көтөрүшүп, майрам менен куттукташып, ошого дал келиштирилген бир демилге деп эсептейм да. Анткени мында өздөрүнүн медайымдардын кандай иштегендиктери көрүнөт, даярдыктары медициналык кызматка кандай өзүн алып барат, жалаң эле жумушта эмес, өзүнүн үйүндө деги баягы аялдык касиетин ушу баардык жагынан карайбыз да. Макбура айым бул сынакка мамлекеттик чек ара кызматынын атынан катышып жатат. Медайым чек ара кызматында медициналык кызматкер катары иштегенине 2 жыл болгон. Буга чейин ал мындай конкурстарга катышпаганын айтат. Себеби болуп бул медайымдардын арасында өзүм кичине сынап көрөйүн дедим. Күчүмдү өзүм кичине сынап, баардык өтүп кеткен нерселерди кичине эске да түшүрүп алдым да, жакшы болот. Айырмачылык бир аз бар. Ооруканаларда иштегенде биз деген баары менен бирдей мамиледе болобуз эметебиз. Ошол эле мүнөздөрдү бул эмеге чек ара кызматына деле алып келип колдонобуз. Бирок деген бул жакта чоңдоруң болот, баш ийесиң, айткандар менен жүрөсүң, ар жакка басып бир жакка бас дегендей. Ушундай бир аз айырмачылыктар бар. Ага карабай алдыңкы кызматкер болгонго аракеттенип келебиз. Катышуучулар берилген тапшырмаларды аракет кылып толкундануу менен аткарып жатышты. Сынактын эң маанилүү жери теориялык суроолор жана жаракат алган аскер адамына биринчи медициналык жардам көрсөтүүнү практикалык негизде аткарып берүү болгон. Сынактын жыйынтыктоочу бөлүгүндө медайымдар өздөрүнүн талантын көрсөтүү талабы коюлган. Бири бийлеп, бири ырдап өнөрүн тартууласа, башкалары интермедиа аткарып өзгөчөлөнүштү. Иш чара 5 күнгөйдөгү аскердик госпиталда өткөрүлдү. Аталган госпиталдын атынан катышып жаткан Бермет кесиптештеринин жардамы менен жеңил бий бийлеп, калыстар тобунун эсинде калды. Бийлеш өтө кыйын болду чынында. Үйрөнүк, 2 күндүн ичинде үйрөндүк. Мен үчүн большая честь десем болот, сам подполковник мен менен бийлеген үчүн. Ыраазымын. Эми аскер адамдары биз ар тараптуу таланттарданбыз. Биз бир гана аскер эмес, дарыгербиз дагы. Анан бир гана дарыгер менен деле жүрө бербей, кичине бийлеп, анан биз өзүбүз бир аз позитивный болсок, анан бизге келген больнойлор деле более алардын дарылануусуна более жеңил болот деген ой менен анан өзүм хирургия бөлүмүнүн башчысы болгонума да карабастан эми биякта менин больнойлорум да, солдаттар да жатат. Ошолорго да кичине патриотский дух көтөрүш үчүн анан бийлеп, анан 5 күнгөйдө выступать этип аткан үчүн буларды поддержка кылыш үчүн да выступать этип койдум. Ал эми улуттук гвардиянын медайымы Айкөкүл чыгыш бийи менен көпчүлүктү таң калтырды. Ар бир конкурска коюлган баалардын жыйынтыгы менен биринчи орунду жандуу үн менен Асанкалы Керимбаевдин чыгармасын аткарган чек ара кызматынын медицина кызматкери Макбура айым багындырды. Аракет кылгам, аябай даярдангам, ушунча элдин арасынан эми чек араны уят кылбайын деп аябай аракет жасадым, баары ойдогудай болду. Рахмат, баарына рахмат. Дарыгерлер аскер медицинасынын салтын сактап, бүгүнкү күндө өздөрүнүн аскердик жана профессионалдык милдетин аткарып келишүүдө. Акмарал Айипова, Алтынбек Сакиев, Таң Маанай программасы.